Саламатсыздарбы? Бүгін біздің 13-ші сабағымыз. Бүгінгі сабақта біз функцияларды өтөбүз. Python программасында функциялар бар. Біз буга чейин программада камтылган функцияларды өткөнбүз. Стандарттык функциялар. Мисалга аларды ала турган болсом, біз клавиатурадан маалыматтарды киргизүүчү, экранга чыгаруучу, input бул маалыматтарды киргизүүчү функция. Биз input'tu жазгандан кийин программа бизден кандайдыр бир эмнени киргизүүнү сурайт да. Мисалга объект сурайт. Мен 45 деп жаздым. Аны кайра чыгарып берет. Ошону кабыл кылат. Андан кийин print функциясы бар бул жерде. Бул экранга чыгаруучу функция болуп эсептелет. Булар стандарттык функциялар болуп эсептелет. Бул даяр ошол программанын интерпретаторуна бар программисттер өзү түзгөн. Бул функция өздөрүнүн милдеттери бар. Бирөө кабыл кылат, бирөөсү экранга чыгарат, бирөөсү тегеректейт. Функцияларды биз өттүк, аларды карадык. Биздин бүгүнкү өтө турган функциябыз бул өзүбүз колдо жаза турган функция. Мындайча ручной деп коет. Мындайча айтканда, функциялар бул структуралык программанын негизги элементин түзөт. Python программасында функцияларды аныктоодо def оператору колдонулат. Def деп жазгандан кийин бизде түшүнөт, бул азыр функция жазат. Defти жазгандан кийин андан кийин биз функция жазабыз. Мисалга hello, бул жерде def бул программанын күлүштүк сөзү, ушундай жазылат. Андан кийин hello деп функциянын атын өзүбүз жазабыз. Андан сөзсүз түрдө каша жазылыш керек. Бул кашанын ичине биз параметрлерди беребиз. Кааласак кээде бул функцияда параметр бербесе да болбойт. Бербесе да болот. Кош чекитти коюп туруп, биз функцияны аныктадык. Функциянын аты hello болду. Кош чекит койдук, enterди бастык. Эми биз функциянын толкусун жазышыбыз керек. Негизги элементтер, операциялар жазыла турган жер. Азыр биз print бул экранга чыгарат. Андан кийин hello function. Hello функция деген биз берилген текстти экранга чыгарышыбыз керек. Азыр биз функцияны аныктадык, аталышын. Биз анын ичинде объектти бердик. Hello function деген сөздү экранга чыгар дедик. Бул эки код менен эч нерсе аткарылбайт. Биз функциянын негизин камтыган, же болбосо ушул функцияны чакырган кодду жазбадык. Биз функцияны чакырмайынча эч нерсе чыкпайт экранга. Өзү print функциясы, бул өзү функция экранга чыгарат. Эгерде мен азыр бул жерге print деп туруп кандайдыр бир текст жаза турган болсом, бизге текст деп чыгарып берди. Бирок функцияда функцияны аныктап туруп, анын ичинде элементтерди, объекттерди, операцияларды жазып, бирок функцияны чакырмайынча бул эч кандай бизге жыйынтык чыгарып бербейт. Эми биз функцияны кылышыбыз керек, чакырышыбыз керек. Анын үчүн hello деп туруп, каша enterди бассак, бизге hello function деп чыгарып берет. Бизде биринчи бул функцияны аныктоо, мындайча айтканда биз функцияны аныктап алдык. Андан ушул функциянын толкусун жаздык, эмне иш аткарылат. Бизге print hello function чыгарыш керек. Андан кийин hello деген сөз бул функцияны кайра эле ылдыйына көчүрүп коюу, бул ушул функцияны чакыруу. Биз функцияны чакырмайынча эч кандай аткарылган жумушту бизге чыгарып бербейт. Мындайча айтканда эсептөө болбойт деген сөз. Ушу hello биринчи аныктагандан hello деп туруп, кашанын ичинде биз параметрлерди жазабыз. Андан кийин биз функцияны чакырганда hello бул кашанын ичинде биз аргументтерди жазабыз. Кандай аргументтер керек, ошону жазабыз.
Азыр биз биринчи функция менен таанышканда биз эч кандай параметр бербедик, эч кандай аргумент бербедик. Жөн гана сөздү экранга чыгардык. Бул жөнөкөй функция болду. Функция def, андан кийин аныктадык hello деп ат бердик. Андан биз функциянын толкусунда print экранга чыгардык. Hello. Андан кийин биз функцияны чакырдык. Hello. Бул чыгарып берди. Эми биз эки санды кошуш керек боло турган болсо, аны дагы аткара алабыз. Def sum деп коеюн. Андан кийин print. Бул жерге биз 5 плюс 6. Андан кийин sum деп функцияны чакырабыз. Enter'ди бассак, бизге 11 чыгарып берди. Функцияны жазаткан функция эки түрдүү жазылат. Биринчиси маниге кайтуучу функция, андан кийин маниге кайтпоочу функция болуп эсептелет. Маниге кайтуучу функция деген бул функциянын ичинде return оператору колдонулат. Сөзсүз түрдө ушул функцияны колдонгондо return операторуна кандайдыр бир элемент сөзсүз түрдө учурашы керек. Return'дун негизги кызматы бул жерде функциянын ишин токтотот, андан негизги элементке кайтат. Азыр ушул эки функцияны карайбыз. Бири маниге кайтуучу функциянын, экинчиси маниге кайтпоочу функция болуп эсептелет. Def sum, мен параметрлерди берем. A жана B. Биз биринчи азыр параметр маниге кайтпоочу функцияны карайбыз. Структурасы. S барабар A плюс B. Андан кийин print. Бул жерге мен S'ти берем. Азыр биз функцияны аныктадык, параметрлерин бердик, функциянын толкусундагы болгон операцияны жаздык. Эми биз функцияны чакырып, ага аргументтерди беришибиз керек. Мисалы, sum андан кийин бул жерде аргументтер 4 жана 6 болсун. 10 чыкты. Азыр бул чыгарууда бир канча чыгарууларды койсок болот. Азыр мен башкача варианттарды жазсак да болот бул жерге. A барабар 10, B барабар 10. Андан кийин sum A, B. Enter'ди бассам 20 чыкты. Бул жердеги A менен бул башка өзгөрмө. Ал жерде бул жердеги параметрлер A, B бул башка. Биз бул жерге башка параметрлер жазсак да боло берет. Бул жерге X'ти, Y'ти жазып койсок болот же жана башкаларды жазсак дагы болот. Ушул эми чакырууну, функцияны чакырганда биз башка өзгөрмөгө ыйгарып берсек да болот. Мисалга result барабар sum, андан кийин бул жерге биз 25, экинчисин 25. Эгер баса турган болсок, бизге метод автоматтуу түрдө 50-нү чыгарып берип атат. Азыр биз маниге кайтпоочу функцияны жаздык. Маниге кайтпоочу функцияда ошол функциянын толкусунда сөзсүз түрдө print функциясы жазылыш керек. Себептен ал бизге берилген элементтерди экранга чыгарып берет. Эми биз маниге кайтуучу функцияны карай турган болсок,
Азыр биз майниге кайтуучу функцияны жаздык. Биринчи биз функцияны аныктадык, андан операцияны жаздык, андан return операторун жаздык. Бул return деген кайтуу деген сөз. Бул функциянын ишин токтотот. Андан кийин ушул негизги элементке кайтат. Кайсы элемент? Азыр биз эки санды коштук дагы аны эске ыйгарып бердик. Андан кийин эсти бердик. Returnга эсти ыйгарганыбызда return функциянын ишин токтотуу дагы эске кайрылды. Андан кийин биз функцияны чакырдык. Анын аргументтери 5 жана 6 болду. Ал алынган аргументти эске ыйгарып бердик. Андан кийин биз эсти экранга чыгардык. Анан бизге 11 чыкты. 6 менен 5ти кошкондо 11 болот. Мына функциялар ушундай түзүлөт. Биз эмне жумуш аткарган болсок, ошолордун бардыгын ушинтип чыгарсак болот. Python программасында бизде көптөгөн функциялар бар. Азыр биз буну колдо жаздык десек да болот да. Биз өзүбүз түздүк бул функцияны. Өзү негизи Python программасында функциялар бар. Мисалга ала турган болсок, from maz import жылдыз чагылып туруп мен факториал деп туруп 5ти жаздым. 120 чыгарып берди. Бул функция да. Maz модулунун ичинде функция. Бул факториал функциясынын ичинде ушул биз жазган коддор жазылып ушул функция берилген да өзү. Азыр мен функцияны жазайын. Факториал бул 1x'ти алат. Андан кийин мен результат 1ге байлайм. If x барабар 0 же x барабар 1 боло турган болсо, бул жерде return 1 болсун. While x 1ден чоң болсо, көбөйтүү 1, андан кийин x барабар x минус 1. Азыр биз факториалдын программасын түздүк. Биз факториалды maz модулунун жардамы аркылуу да функция менен эле чыгардык. Бул өзү maz модулунда функция болуп эсептелет. Ал эми биз өзүбүз функция түздүк, факториал деген. Азыр эми ушуну иштетип көрөбүз.
Азыр биздин бул программабыздан мен бул жерден ката кеттим. Бул жерде 1 эмес, бул жерде мен x деп жазышым керек болот. 120 чыкты. Биздин мурунку программабызда дагы ошол факториалды иштеткенде 120 чыккан. Демек ошол факториалдын ичинде мына ушул код жазылып коюлган десек да болот. Дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Факториалды функцияны түзгөндө биринчи def кызматчы сөзүнүн жардамы аркылуу биз функцияларды аныктай алабыз. Биз функциянын атын жаздык, факториал. Анан ушул жерге биз параметрлерин жазабыз. Бул жерде параметрлер ар кандай болушу мүмкүн. Андан кийин биз функциянын бул жерде толкусун жазабыз. Андан кийин биз функцияны чакырабыз. Биз функцияны чакырмайынча бизге берилген функциянын ичинде толкусундагы аткарылган операциялар экранга чыкпайт. Качан биз функцияны чакырганда гана ошол нерселер чыгат. Анан функция эки түрдө жазылат. Биринчиси return операторун колдонгондо бул мааниге кайтуучу функция болуп эсептелет. Ал эми биз ушул return операторун колдонбосок, анда бул мааниге кайтпоочу функция. Ал эми return оператору бул жерде функциянын ишин токтотуп, негизги элементке кайтат. Жана ошол нерсени экранга чыгарып берет. Мына ушуну биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келди. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.